Мамлекеттик кызматта иштөөнү каалагандар үчүн жакшы жаңылык. Мамлекеттик бажы кызматы кадрлар резервине конкурстук тандап алуу үчүн документтерди кабыл алууну жарыялайт. Документтерди кабыл алуу 2025 жылдын 25 августунан башталып 30 сентябрына чейин уланат. Убактысы дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 10:00дөн 17:00гө чейин. Дареги Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 4А, мамлекеттик бажы кызматынын имараты. Конкурска кимдер катыша алат? Кыргыз Республикасынын жарандары, 35 жаштан ашпаган жарандар, башка өлкөнүн жарандыгы жоктор, жогорку билими барлар. Эркектер үчүн аскердик кызмат же үй бүлөлүк шартына байланыштуу альтернативдик кызмат өткөндүгүн тастыкташы керек. 35 жаштан ашкан талапкерлерге, эгерде алар мурда укук коргоо органдарында, куралдуу күчтөрдө же башка аскердик түзүмдөрдө кызмат өтөгөн болсо, катышууга уруксат берилет. Бул учурда жалпы кызмат өтөгөн мөөнөт бажы органдарынан жаш курагына байланыштуу жумуштан бошотулгандан кийин пенсияга чыгууга мүмкүндүк бериши керек. Конкурска катышуу үчүн документтердин толук топтомун тапшыруу керек. Жеке арыз, диплом, 9-12 жана 3-4 өлчөмүндөгү кызыл фондогу сүрөттөр, сунуш каттар, медициналык маалыматтар жана башка тастыктоочу документтер. Документтердин жана талаптардын толук тизмеси видеонун алдындагы сыпаттамада, ошондой эле мамлекеттик бажы кызматынын расмий сайтында жайгаштырылган. Кээ бир маалыматтарды алуу үчүн түндүк мобилдик тиркемесин колдонуу сунушталат. Көңүл буруңуз, эгерде талапкерлердин жубайы, күйөөсү же жакын туугандары оор кылмыш жасагандыгы үчүн жоюла элек соттуулугу же кылмыштуу жана экстремисттик уюмдарга тиешеси бар болсо, анда талапкерлер мамлекеттик кызматка кабыл алынбайт. Бул өтө маанилүү. Документтердин аныктыгы жана толуктуулугу үчүн талапкер өзү жооп берет. Мүмкүнчүлүгүңүздү колдон чыгарбаңыз. Мамлекеттик бажы кызматынын жамаатынын мүчөсү болуңуз. Сыймык менен кызмат өтөңүз. Кесиптик жактан өсүңүз. Өлкөнүн экономикалык коопсуздугуна салым кошуңуз.